Алыстагы ала толуктар программасы Польшадагы өз сапарында бул жакта окуп, эмгектенген мекендештерибиз менен жолугушуусун, алардын жашоосу менен таанышууну улантып келет. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз кыргыздын акылдуу кыздары. Варшавада өз ордун таап, билим менен эмгекти айкалыштырып, аны менен чектелип калбастан түркташтарга, өзгөчө аялдарга көмөк берүүгө багыт алгандар. Өлкөнүн 7 дубанынан Варшавада жашаган 8 айым биригишип, Европада эң алгачкы даанакер кыргызстандык айымдардын диаспорасын түзүшкөн. Бул диаспораны түптөөнүн эң негизги максаттары бул биздин маданий мурастарыбызды сактоо, ошондой эле жаштардын, келген биздин айымдардын, кыздардын бул жактагы маданиятка, бул жактагы жашоо тарзыга баттыраак интеграция болушуна жардам берүү. Анткени көпчүлүк учурда бул жакка келгенде көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болушат. Элдер айрыкча эч кимди тааныбаган жаш кыздар, окууга келген кыздар проблемаларга дуушар болгондо барып ким менен кеңешип, кимге барып жардам сурашын билбей калган учурлар көп болот. Ошондой учурларда айымдарыбызды колдоп, аларга жол көрсөтүп, алардын карьерасына, жумушуна, негизи эле чет өлкөдөгү жашоосуна жакшы бир салым болсун деп ушул диаспораны ачканбыз. Акмөөр Мажитова Польшада турганына 7 жыл болду. Жогорку билим алууга келип, ийгиликтүү аяктаган соң иштеп отурукташып калган. Учурда Америка Кошмо Штатынын инвестициялык банкында эмгектенет. Диаспоранын ачылганына 1 жыл болду. Бул убакыт ичинде ар кандай иш-чараларды уюштурушуп, ушул жылдын март айында Европадагы айымдардын өзгөчө ири форумун өткөрүүгө жетишишкен. Ага Европада жашап, ийгиликке жетишкен кыз-келиндер өз тажрыйбасы, билимдери менен бөлүшүп, андан тышкары Европада жашап жатканда кандай проблемаларга дуушар болду жана аларды кантип чече алышты, ошол маселелерди талкуулоо болчу. Анан белгилей кетчү нерсе, ал жерде жалаң гана кыргыз айымдары эмес, Европадагы күчтүү айымдар, миграция жаатында иштеп жүргөн айымдар келип, алар дагы өздөрүнүн биз жардамын көрсөтүп, бизге модератор болуп, иш-чаранын жогорку деңгээлде өтүшүнө жардам берди. Анткени мурункуда айтып кеткениндей эле, биз жөн гана кыргыздар өзү эле чет өлкөдө болуп жашап калбастан, алардын жергиликтүү жашоого интеграция болушуна жардам көрсөтүү, ошондуктан бул жактагы жергиликтүү адамдардын жардамы бизге аябай маанилүү болчу. Төрайым Алимжан кызы бала кезинен эле чет мамлекетте билим алууну эңсеп келген. Магистратураны Варшаванын жогорку окуу жайында улантууга мүмкүнчүлүк алып, кыялы орундалган. Учурда ал жергиликтүү компаниялардын биринде иштейт. Бирок тажрыйба топтоп кайрадан мекенине кайтуу оюнда бар. Ал даанакердин активдүү алдыңкы мүчөлөрүнүн бири. Бул жакка келип 2 жылдын аралыгында документтер топтоо боюнча, бул жакта адаптация боюнча, университетке жумушка тапшыруу боюнча көп кыйынчылыктар болот. Анан өзүңдүн тааныган эле айлана чөйрөңдөгү адамдарга жардам бересиң да. Анан бир иш-чарадан экинчи иш-чарага барып таанышып отуруп, ошондой Кыргызстандын ар башка областтарынан чогулган 8 кыз бириктирдик дагы, кел, баарыбыз бир жумушту кылып жүрөт экенбиз. Андан көрө ушуну официалдуу түрдө диаспора, коомдук уюмга айландырып, анан ошол жардам берели. Бул жакта Кыргызстандан келген кыргызстандык айымдарга, кыздарга бүт бардык жактан документтерди легалдаштыруу, окууга тапшыруу, жумуш табуу боюнча, бул жакта адаптация боюнча кыйынчылыктары бар болсо, ошол жактан маалымат жагынан жардам беребиз. Төрайымдын айтымында айымдардын диаспорасына суроолору, көйгөйлөрү менен кайрылгандар арбын. Ар кандай кайрылгандар болот. Биринчиси ошол Польшага окууга, жумушка кантип барсам болот дегенден баштап, бул жактагы жашоо процессине көнүп кетүү. Анан бизде бир окуя болду жакында, ушундай бир себептер менен Польшада бир кыз көз жарып, балалуу болуп, бирок роддомго каржылык жагынан төлөй албай, себеби бул жакта Кыргызстандагынан эрежелери башкача. Көп чоң суммада акча керек болду. Ошол сумманы диаспоранын счетуна акча чогултуп,
Европадагы, Кыргызстандагы мекендештерибиздин жардамы менен, анан бул жактагы бизнесмендердин жардамы менен ошол акчаны сумманы чогултуп, ал айым роддомдон, төрөтканадан чыгып, анан Кыргызстанга баласы менен аман эсен кайтты. Ал жактан акча жагынан, анан кийин документтер жагынан чоң жардам көрсөтүлдү. Ошондой жөнөкөй суроолордон баштап, ошондой суроолорго чейин колубуздан мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче биздин, анан башка мекендештерибиздин жардамы менен ошондой ар түрдүү кырдаалдарга жардам берип жатабыз. Кийинки каарманыбыз Кариманын кесиби туризм тармагында. Ошол себептен Туркия, Таиланд, Германия өлкөлөрүндө жашап, иштеген. Акыркы 2 жылдан бери Польшада маркетолог болуп эмгектенип келет. Андан тышкары даанакер айымдар диаспорасында бул багытта да иш алып барат. Кариманын баамында алтыда Кыргызстанды Европага жакшы жагынан таанытууга багытталган аталган коом тарабынан чоң долбоорлор каралган. Жакын арада 8 мартта биз биринчи айымдардын форумун өткөзгөнбүз. Ал жерде полностью Европанын элчиликтери келген. И ошолор менен биргеликте бир альянс түзүп, ошону бирге иштетип барайлык дегенбиз. Анан биздин данакердин эки тарабы бар. Бул локальный Польшада жашаган кыргыздарды бириктирүү, дагы бул Европа боюнча парламентке Кыргызстан, кыргыздар жөнүндө айтып чыгуу. Биз деген бүгүнкү күнгө ондогон бир чоң проекттерге уже катышып, чыгып, барып, Брюссельдин парламентинде выступать этип, ал жерде кыргыздар, кыргыз айымдар жөнүндө айтып берип, иш кылып жүрөбүз. То есть биздин азыркы күндө локальный жумуш кылабыз, дагы еще Европанын мамлекеттери кыргыздар жөнүндө билсин деп, алар тууралуу дагы жумуш кылабыз. Жалпысынан Польшадагы даанакер айымдар диаспорасы аз убакыт өтсө да мекендештерге жардамын берүүгө кол сунуп, иштерин жүргүзүп келишүүдө. Кыргызстандын кылымга арткан тарых, каада салтын Европага таанытуу менен эселтен элибиз өзгөчө кыздарыбыз билимге умтулуп, алдыга койгон максаттарына жетүүгө тайманбай аракет кылаарын далилдеп келишүүдө.